Машина Кейдж каналы өз видеоларын көрсөтүүнү улантууда. Жаңадан көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин. Сиздер Машина Кейдж каналын көрүп жатасыздар. YouTube каналына бүгүн 21 июнь 2020 жыл аптагүнгө жекшемби. Биз Ош шаарында Жапалак автоунаа базарындабыз. Так, азыр ушул видеодо көбүнчөсү оор жүк ташуучу унаалар жана Mercedes-Benz спринтерлерди камтыйт. Автоунаалар биринчи тракторлордон баштап коеюн. Өзүм көрсөтүп турган тракторлорду эгер кызыксаңыздар мурдагы аптада тартканмын. Ошондо да көрүп алсаңыздар болот. Мурда видеолорубузда трактор жаңы келген экен. Кытайдын трактору экен, маркасын биле албай атабыз. Мында маалымат кагазында 2012 жылы чыгарылган, баасы 550 000 сом деп жазылып турат. Аркасында кандай шаймандар менен кошо экен. Мындай шаймандар менен кошо экен. Siz bugün salasdan bugün salıp жаңша тайнап жүрсүңүз. Дагы мындай тракторларда чыгып калыптыр. Булар да Кытайдыкы Тоңяң маркасындагы жылы жазылып атыр. Баасы да жок экен. Бирок кимге кызык болсо ушу байланыш номерине чалып толук маалымат алып алсаңыздар болот деп ойлойм. Эсине бул да ушул бир адамга да караштуу болсо керек. Мындай мини погрузчик экен. 2015 жылы. Юто трактору 2015 жылы чыгарылган, 404 моделинде. SG 404. Орто тракторларга кирип кетет. Эми бу баасы канча болуп атат? 430 000 кеми бар дейт. Эсин байланыш номерлери. Mercedes-Benz Gigant 811 модель. Тамдын үстүндө да багажник коюлган экен. 1990 жылы чыгарылган, объему 3,9. Баасы 600 000 сом. Жана ушунун жанында да КамАЗ, самосвал 65-115 модельде 2000 жылы чыгарылган, баасы 900 000 сом. Эсин байланыш номери 777 08 53 53. Mercedes-Benz 822 модельде будка грузовой. 2013 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номерлери. Жылы жаңы автоунаалардан да койсок болот. Мындай салонун көрсөтүп коеюн. Спальный бар экен, 2 адамга люк. Баасы $23 000 мı? Aha. $23 000 deydi. КамАЗ самосвал. жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери 709 87 87 67. Баасы 700 000 сом. Айтылышкан баасы. Mercedes-Benz Gigant 711 модельде 1989, объему 4, баасы 530 000 сом. Mercedes-Benz Gigant 709 модельде бортовой 1990 жылы чыгарылган, объему 4, баасы 500 000 сом. Эсин байланыш номери 557 88 19 88. Mercedes-Benz 1320 моделинде грузовой будка 1996, баасы $17 500. Эсин байланыш номерлери. Сапог бортовой грузовой. X каттуу, кош дөңгөлөктүү.
1988 жылы чыгарылган, объемы 2.9, эсин байланыш номери 999 17 57 74. Баасы 400 000 сом. Бус сапокту сурангандар көп эле. Мына почти биринчилерден болуп спринтерлер катарга жакка келгенде ушундан тартып баштап атабыз. Жүргүнчү ташыгыч 1991 жылы чыгарылган, объемы жазылып аптыр. 310 модельде. Эсин байланыш номерлери. Баасы 140 000 сом деп атат. Эс. Айтылыш баасы. Mercedes-Benz Sprinter. Грузопассажир. 2004 жылы чыгарылган, объемы 2.2. Баасы 370 000 сом. Эсин байланыш номери 773 50 90 65. Mercedes-Benz Sprinter. Жүргүнчү ташыгыч 15 орунду. жылы чыгарылган, объемы 2.9, баасы 350 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter, бул да жүргүнчү ташыгыч. 2000 жылы чыгарылган, объемы 2.2, баасы 410 000 сом. Кебирк автоунаалар жабык болуп атат, эч ээлери да жок, ошого салондорун тартканга мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Mercedes-Benz Sprinter 413 модельде, грузовой, холодильник, рефрижератор. Кош дөңгөлөктүү. 2005 жылы чыгарылган, объемы 2.2, баасы $11 500. Эсин байланыш номери 771 82 02 04. Mercedes-Benz Sprinter, Delfin, жүргүнчү ташыгыч. 2007 жылы чыгарылган, объемы 2.2. Эсин байланыш номерин бирөөсүн айта кетейин. 773 10 43 63. Салонун көрсөтүп берейин эми. Мынандай заводской 2 люк капталында полкалар, отургучтар. Канча отургуч бар? 18 орунду экен. Мындай телевизор дагы коюлуптур, жаңы панели. Баасы $12 000 беле? $12 000. Бус сапок, жүргүнчү ташыгыч. 1992 жылы чыгарылган, объемы 2.9. Баасы 160 000 сом. 308 модель екен. Жана ушунун жанында дагы 307 модельде сапок, бул дагы жүргүнчү ташыгыч. Баасы канча болуп атат? 150 000 сом. 1988 жылы чыгарылган, эсин байланыш номери. Mercedes-Benz Sprinter 1996 жылы чыгарылган, объемы 3. Адашпасам, эси 16 орунду дедилер. Баасы 320 000, 320 000 сом болду. Mercedes-Benz Sprinter 313 модельде. Канча орун? 16 орунду. 2003 жылы чыгарылган, объемы 2.2, эсин байланыш номерлери мындай. Паузага басып, шашылбай жакшы терип алсаңыздар болот, кимиңер кызыксаңыздар. Ошо эсинен да толук маалымат аласыздар. Телефонду чалып. Ага чейин мына ички
салонда көрсөтөйлү. Полкалар бар, 2 люк заводской. Mercedes-Benz Sprinter жүргүнчү ташыгыч 312 модельде. Bir 1998 жылы чыгарылган, объемы 2.9. Есин байланыш номерлери. Канча орун дедиң эле? 15 орунду. Мында ортоңку эшиги да ачылат экен мында. 2 люк бар. Капталында полкалар, бир тарабында полка да бар экен. Урматтуу көрүүчүлөр, машиналар көп. Ушу маалымат бербей кеткен машиналардын калгандары да ушулар болуп кетип атат. Жакшы эле чыккан. Менин жеке оюмда мына Sprinter, бустар салыштырмалуу башка автоунааларга, могу Porter, Matiz'lerге, унааларга салыштырмалуу анчалык деле көтөрүлгөн эмес баасы. Мурдагы баадагыдай эле болуп атат. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Жыйынтыктап жатып мо аке суранып калды, машинасын тартып коелу. Mercedes-Benz Sprinter. Канчанчы модель? 313 модель. Свежий Германиядан де жазылып турат. Мындай грузовой отсеги. Канча деп атасыз? $7000. Кагазында да жазылып турат мынакей. 2001 жылы чыгарылган, күндүн нурунда чагылып жакшы көрүнбөй калса, ОЗ2 да ок берип коюн. Объемы 2.2 CDI. Есин байланыш номери 554 73 00 15.